Ассаламу алейкум жигиттер. Жигиттер деп привычка болуп көнүп калып турмун да. Анткени кече күнү YouTube'дун статистикасына кирсем, бир 19% кыздар көрөт экен да. Аял киши, кыздарчы. Женский пол көрөт экен. Анан ушул привычканы ташташ керек болот. Роликти көргөндөн кийин же көрөйүн деп атканда эле заранее лайктан басып, анан комментарийге жазып койгулачы. Ой пикириңер болсочу. Анткени YouTube'дун алгоритми ушундай иштейт экен. Канчалык актив болсо, ушунчалык видео продвижение болот экен да. Анан самозанятый боюнча жаман көп суроо болуп атат. Мен мындай кылайын деп ойлоп атам да. Могу декабрь айы буйруса только самозанятый менен иштеп, анан монча налог чыкты деп силерге прям точно цифралар менен көрсөтүп бергенгечи. Ал эми парк менен иштеп аткандар болсо, баягы эле такси пилот, мен атыман келдим десеңер, комиссиясы декабрдын аягына чейин 1%, анан кийин 60 литр бензин розыгрыш болуп атат. Моментальный выплата бар, Яндекс заправкасы бар, покупкасы менен бар, эмеден Москвадан бөлөк региондон. Анан башка жактан көрүп жатсаңар дагы мага комментарийге жазып койгулачы, бул көрүп атам, бул шаардан көрүп атам, же бияктан көрүп атам депчи. Анткени мага да кызык болуп атат да. Ошондой. Табелов деп айтасыңар, 1% декабрдын аягына чейин. Такси пилот кеттик анда эмесе. Жигиттер, бүгүн өлөм кетсин деп туруп бизнес такси заказ берип койдум. Монда өлүп калган жеңгеч. Азыр келет. Мерс келди ата, мерс. Чек жеген апкара мерс келди. Аркасын ачтырып отурайын, жигиттер, Аркасын ачып берсин мага. Аны көтөрүп кыстырбай, кыскен. Здрасте. Здравствуйте. Спасибо. Чекчейт го бул нерсе. Суусу бар экен биякта. Зарядкалар бар экен биякта. Тартатын дөл. Нет. Ассаламу алейкум жигиттер, дагы бир жолу. Тамашасы менен дейт, бирок бизнес таксиде иштеген биздин кыргыз кыз экен. Онда болгон чейген жапчаң Мерседес айдайт экен. Анан силерге бүгүн интервью кылып берейин ушул кыз менен. Канча болду иштеп атканына, канча таап атат, деги эле таксиге эмне болуп келип калган деген суроолорчу. Баарына эле кызык болуп атса керек. Бисмилла деп ачалычы. Капкара Мерседести. Бияка бутту бүп отурбаса болбойт негизичи. Экономго боло берет. Так, жигиттер, кичине уялган, сүрдөгөн моменттер болот атат, эми туура түшүнөсүңөр деп ойлойм. Нурия, толук атың, Нурия? Толук атым Нурия. Канча жаштасың? 24-тө. 24-тө уже көрдүңөрбү? Костюм, галстук, чек чеген. Бияка мен отургандан да уялып атам азырчы. Нурия, канча болду эмеде иштеп атканыңа, таксиде? Таксиде иштегениме 3 жылдан ашты. Екатеринбургда 3 жыл иштеп келдим, а Москвада жарым жыл болду. Сен ошондо Екатеринбургда иштеп жүрүп, анан бияка келдиң. Ошондо Москвага келгениңе канча болду? Жарым жыл болду. Жарым жылда келип туруп эле ушу бизнеске отурдуңбу же экономдон баштадыңбы? Сразу келип эле биринчи күндөн бизнес класска отургам. Эмнеге сразу бизнеске отурдуң? Екатеринбургда бизнес айдайт элем, Toyota Camry 70-чи кузовдо болчу. Сен Toyota Camry бизнес класска кирет. Сен башынан эле бизнеске көнүп алыптырсың да? Анан Москвага келгенден кийин биринчи экзамен бердиң да же кандай болду? Жок, Екатеринбургдан аккаунт ачып келет. Ал жакта бизнеске аккаунтуңуз болсо, анда уже бул жакта да. Получается, сен бияктан эчтеке тапшырган жоксуң, эчтеке кылган жоксуң. Ошол аккаунт менен келип эле машина алдың да иштеп кеттиң. Машина бар болчу. Негизи могу Мерседес деген марка жакпайт магачы жигиттер. BMW айдасаң негизи сонун болмок, бирок Мерседес кыздарга жарашат го дейм. Так, анан дагы эмени сурайын дегем. Аренда канча? Аренда 4000. Элдердин баарына ушу аренда кызыктырат. 4000 аренда 4000 болсо, ошондо графигин кандай кылып иштейсиң, график? График 7:0 без выходных.
эртең менен чыгасыңбы же кечиндеби? Понедельниктен четверикке чейин эртең менен эрте чыгам. Саат 6-дан баштап кечки саат 10-га чейин. Выходной четвериктен воскресеньяга чейин ночь иштейбиз. Как выходной? Ночто обедтен кийин чыгып эртең менен эртеге чейин иштейбиз. Ошондо бизнесте иштеп аткандан бери мындай сен тем более Москвага жарым жыл болду дедиң, э? Жарым жыл болгон. Ошо жаңы келгенде бир мындай жолдон кыйналып же адашып кетип же туура эмес пассажирлар менен ызылдашып кетип ушундай моменттер болобу силерде? Менде 2 жолу ошондой болду. Биринчисинде Ленинградский шоссе менен баратып Шереметьево кетип аткам. Съездден мен обратно разворотко кетип калдым, адашып кеттим. Кайра центргеби? Кайра центрге. Клиентим киши болчу. Парковкага Шереметьево жеткенде дагы мен оң жакка киргизбестен сол жакка парковкага алып барып койдум. Высадка пассажиров. Вот ошого клиентим түшүп кетип атып аябай сүйлөнгөн. Девушка, такси это не ваше депчи. Кечирип коюңуз деп түшүрүп койгон. Жакшы, кол баспаптыр. Бирок азыр жолго көнүп калдың болуш керек уже, жарым жыл болсо. Азыр жакшы. Екатеринбургдагыдай эле айдап жүрөм. Камера, мисалы, биякта Москвада Екатеринбургка караганда камералар көп да негизичи бияктачы. Анан ошол моменттерде мындай штрафтарды көп алдыңбы башында жаңы айдап атканда? Штраф ушул вопрос мени аябай кыйнаган. Негизи мага Москвага келердин алдын ой Нури абай эле там 20 000, 50 000 там штраф аласың деп, бирок жакшы айдадың, правиланы билсең штраф деле албайт экенсиң. Биринчи айда штраф келди, ошо 4 000 штраф алдым да. Тем более эмеде бизнес таксиде эмеде ожиданиясы көп, анан жанакындай жаңы Falcon деген камералар бар да. Ошолордун жанында туруп күтүп турасыңар го. Тем более азыр мондай суукта машинадан түшүп, багажникти ачып, мен кетип баратсам жалаң бизнес таксидегилер байкуштар турган болот да көчөдө тоңупчу. Зонтик кармап же багажнигин ачып коюп, анан ошол жерлерде негизи көп штрафты ошол силерде эми заказдар бүт эле центрде болот да көбүнчөчү. Жана ресторандарды, клубтардын алдында ошол именно ошол жакта камералар көп да негизи. Анан по заработку кандай экен? Екатеринбург менен салыштырганда айырмасы жакшы элеби же ошондой элеби? Айырмасы жакшы экен, бул жакта гораздо больше заработок. Эми мисалы азыр выходной күндө албай эле коелу. Выходной күндө албай, где-то бир среданы алалы да, среда четвергте. Ошондо 12 саат толук иштегенде чистыми мындай эме Яндекс таксометрдин статистикасы менен канча чыгып атат? Чистыми 10-12. 10-12. Мисалы 12 000 деп коелу, э? 12 000 болсо 4 000 арендага кетти. Бензинге сеники дизель эмес экен, бензинке. Кичине дизелге караганда көбүрөөк жейт болуш керек. Ошондо 4 000 аренда бердиң, 1,5 000 бензин куйдуң. Анан эми силерде дополнительный расход бар да, суу алыш керек. Сууну бир жумада 2 пачка алып коебуз. Болот менен, э? Суу алыш керек, машинаны таза кармап жүрүш керек постоянночу. Ар 2 күндө мойкага кирем. Бир жумада бир жолу комплекс жуудурам, а так в основном кузов коврик күнүнө 500 тен. Ошондо 4 000 аренда, 1,5 000 бензин, анан эми 500 рубльди тамакка кетирип коелу, э? Ошондо 4 000 плюс 2 000 6 000 болот абы? 12 000ден 6 000ди алсак 6 000 калат экен, э? Эми мындай айтканда где-то бир стабильно бир жумада бир 4 000 5 000 экен да, мындай интервал, э? Экөөнүн ортосу. Бирок эмеге караганда сен негизи экономдо иштеп көрдүңбү беле? Экономдо иштегем, Екатеринбургда где-то жарым жылда иштедим, анан комфорт менен детский тарифке өтүп кеткем. Мисалы мен дагы бизнеске иштеп көрөйүн дегем да. Анан кийин ушинтип статистикаларын карап, сураштырсам барынкы эле 10 000 12 000 чыгат экен да. Анан мен ойлонуп койдум да, мен деле мисалы экономдо жүрөм, менде деле 10 000 болот да статистикачы. Анан кийин эми ошол машинадан түшүп эшик ачып берип, анан зарядкасын берип, анан кайра түшүп эшик ачып берип, ошондойдон мисалы тажап кетмей жокпу? Бул жерде бир жери бар. Экономдо биз 300 километр жүрүрсөк, бул жерде 150-170 километр жүрөбүз да. Максимум 200, э? Максимум 200 километраж боюнча аз жүрөбүз. Анан плюс клиенттер да жакшы, сүйлөбөйт, өтө мындай адекватный адамдар чыгат.
И плюс орустар айтмакчы, жыр алтын балык кармап алса канда 2-3 күндүн планы деле жабылып кетет негизичи. Ошондо 12 саат иштегенде канча заказ кыласыңар в среднем? В среднем эң азы бул 10 заказ. 10 заказ. Если жакшы неме болгон болсо 15-18 заказ. 20га жетпейбиз, редко. И да бир самый главный вопрос, чайга канча эң көп таштаган канча болду эле? Эң көп таштаган бир клиенттин алдым, 1048 рубль болчу. Анан алдына отургуздум. Канча болду деди? 1048 десем, акчаны эсептеп атат. Анан 13 000 эсептеп, могу подлокотникке койду. Это много десем. Нет, это вам, девушка, все хорошо, деп таштап кетти. Бирок эми андай случайлар бир күндө эмес да негизичи. Бирок ошол 12 сааттын ичинде 10 заказ кылсаңар, ошо 10 заказдан канча адам таштайт негизи мындай в среднем? Бизде наличка деген аз болот, өтө аз болот. Ошо көбүнчө, если мисалы недавно эле аэропортко алып бардым бир кишини, Арменияны же Азербайжанга кишкен, бирок безнал болчу. Түшүрүп эшикти ачып сумкаларын алып берсем, жөн эле 5000 колунан алып эле чыгарып берип койду. Это вам за хорошую поездку деп. Ошондойлор болду. Анан кийин азыр башыма жаңы эле бир вопрос келип кетти да. Эми сен кыз кишисиң да. Анан кийин түндө да иштейт экенсиң. Анан мындай пассажирлар деле баары ар кандай да, тем более чоң шаардачы. Анан мындай тийишип же мындай угроза кылып, ушундай мас адамдар деле отурат да силергечи. Ошол жактан кандай мындай кыйынчылык жокпу? Коркпой элесиңби дегеним да. Жок, кыйынчылык жок. Өтө көп эркек кишилер чыкса, даже айыл кишилер чыкса дагы аябай мындай молодец деп келишет. Неге дегенде, жаш кыз экенсиң, таксиде иштейт экенсиң, көп эле даже эркек кишилер мондай таксиге иштегенден коркушат депчи. Билбейм, суктанышат, рахмат айтышып, эме кылып, ты большая умничка деп түшүп кетишет. Ошон үчүн билбейм, өзүм аябай позитивный адаммын да. Клиент отурса эле күлүп, здравствуйте, там, до свидания деп неме кылып турам. Анан көбүнчө эле өзүмө дагы ошо өзүмө окшош эле адамдар чыгат. Билбейм, негатив. Бул жактан эч кандай случай болгон эмес, э? Жок. Жакшы эле баары. Жакшы. Мынакей жигиттер, кыз киши, тем более биздин Кыргызстандан, кыргыз экен, таксиде болгондо да тем более эконом эмес, бизнесте иштеп атыр. Мен бизнеске экзамен тапшыргам. Экзамен тапшырып, мен ошондо даже мен мандражабайт эткем да, канча жылдан бери таксиде иштеп жүрүп, бизнеске өтсөмбү деп, анан кайра блин эшик ачып жүрмөк белем, тинтип жүрмөк белем депчи. Анан тем более эмеде Москвада мен көргөн эмесмин, биздин кыздар эмеде тем более бизнесте иштегенчи. Мен экономдон көргөм бир эки чөөнү. Анан комфортто бир эжени көргөм да. Анан бизнесте иштеген биринчи случай болуп атат. Анан кийин болушунча эле вопросторду, оюма келген вопросторду эле бердим, эч кандай заранее дайынданып андай вопростор жок болчу. Ошон үчүн эгерде кандайдыр суроолор болсо сразу комментарийге жазып сурагыла. Мен да жооп берем, Нурия өзү да жооп берет. Эл журт, азыр жаңы эле бизге бир жакшы идея келди. Эконом против бизнес дегенчи. Мен ушундай кылып Нурия экөөбүз батыл кылалы деп атабыз. Эгерде кызыктуу болсо, могу роликтин алдына жазып койгула, комментарий жазып, лайктан бассаңар, анан кийин бир күнү экөөбүз кезигип туруп 12 саат иштеп туруп, анан результатын көрсөтөбүз да силерге. Бизнесте канча болуп атат, экономдо. Эми кичине нечестно, бирок мен мындай эркек катары бул вызовду принимать этпесем болбойт. Тем более Нурия өзү предлагать этип атат, иштеп көрөлү деп. Обедке иштейбиз. Ким утулуп калса, ошол обед алып берет. Анан мында өстүнө чайханаларга баралы. Мен утулуп калып анан 4000 попо болуп калайын. Ошо жигиттер мына блин, биякта отуруп азыр мен да бизнеске иштегим келип кетти да. Сага Нурия ийгилик жумуштарыңа. Сен кстати, Нуриянын өзүнүн каналы бар экен. Эмеге ссылка калтырып коем. Өзүнүн каналы жаңы баштап атыптыр. Ошо ссылкага менен кирип, Нуриянын бизнестеги жумуштарды кандай иштеп атканын баарын ошоктан көрсөңүздөр болот. Анан кийин биз канчанчы эми анан өзүнчө сүйлөшүп алабыз да, кайсы күнү кылабыз, батылды. Ушу менен бүттү ролик. Эгер
мен айткандай эле комментарийге жазып, лайктан басып, Нуриянын активныйраак болуп кичине ушинтип жүрсөң эле кызыктуу адамдарга кезигип калат экенсиң, видео тартсаңчы.